Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Агабыз Насат Сомбековичтер. Саламатсыздар. Бүгүнкү оюндун катышуулары, бирок оюндун эле муну кармашуу же сынак кечирет. Себеби жерде үй бүлөлөр аралык баягы үй бүлөлүк билим деңгээли, ошондой эле экономикалык көз караш, коомго болгон көз караш, келечекке болгон көз караш, биздин базар экономикасына реформа болгон көз караштарды мындай бир өтө тереңирээк болбосо дагы үстүртөн текшерүү сыяктуу өтөт экен. Ошон үчүн муну сынактап койсок абдан туура болчудай. Бул азыркы сынактын жыйынтыгын чыгаруудан мурда бул жерден ушул сынакты уюштурган базардын культур миңге чоң ыраазычылыкты билдиргим келет. Себеби мындан бир ай мурда, туура бир ай мурда ушул мага келип бир кеңешин айттылар. Ушундай бир сынак өткөрсөк, ушу келечекте балдарга, муундарга, ошондой эле азыркы ушул өлкөбүздө жүрүп аткан экономикалык, ушул саясий, ушул социалдык реформалардын жүрүшүнө болгон көз караштарга ушул жардам берет эле, ушул адамдын жеке аң сезимди өстүрүүгө көмөк көрсөтөт эле деген ойдо ушуну айттылар. Анан 1 майда өткөрөлү дегенбиз, бирок кээ бир себептерден өтпөй калды. Бүгүн өтүп отурат. Элдер бир топ киришиптир. Эми бул 1 жолу башталып аткандан кийин Сапарбек Көчөрбаев сиздин үй-бүлөңүз менен, Кудайберди Бообеков сиздин үй-бүлөңүз менен ушул сынактын туңгучу болуп калдыңыздар деп эсептейбиз. Эми мындан ары ушул сиздердин жолуңуздарды жолдоп тогуштурууда ушул жакшы бир алгылыктуу арыштарын ушул келип кетет деп эсептейбиз да. Эми могу жерде өзүбүздөр көргүзөт 4 сынактын түрү болду, төртөө түрү болду. Ушу төртөө боюнча бул жерде кандай десек, баягы эсепчилер бар экен, эсептеп атышты өзүнүн туура жообу менен. Андан сырткары биз да отуруп өзүбүздүн оюбуз менен калча отурдук. Мына биринчи жанагы А жана Б жана башкача букваларды берип сурап аткан суроолордо Сапарбек Көчөрбаевич, по-моему, инфляция деген сөз болсо керек. Бул киши биринчи айтып калды. Бирок ошол суроону эле сиз дагы айттыңыз, Сапарбек Көчөрбаевич. Бирок бул жерде баягы бир сөз көрүп аткандыктан болду, кичине ушул упайга кошулбай кетти да. Ошону азыр кеңешке коштук. Ошондо жалпы эсеп ушундай болду. 12 эсебинен 2 үй-бүлө тең чыкты. Куттуктап болса. Эми кантсе дагы бул тогуштороодо жана алдына баса белгилеп кетпедикпи? Биринчи жолу болуп атат. Эми бул жерден Кудайберди Бообековичтин баласы дагы жана эмне себептен бир терминдер жок болуп атат десе, каржы жок болуп атат деп андай. Эми азыр ушул башын бир ушундай бир жакшы бир колго алынып кетет деген үмүт менен баштадык. Кудай буйруса каржысы да болор, башкасы да болор. Анан эми негизинен ушул мына жаштарды, анан азыркы ушул чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө кызыккандарды, кандайдыр бир өздөрүнө керектүү бир ушул экономикалык болобу, социалдык болобу, маданий, искусство тармагында болобу, ушундай сынактарды темасы менен өткөрөлү деген үмүт бар. Ушуга кызуу, ушуга терең бир ою менен, жакшынакай умтулуу менен бир катышат деген бизде үмүт бар. Муну биз жакында дагы ушул өзүбүздүн акимчиликте кеңеште ушул сөз кылганбыз. Кадыр окуштагы абдан кызуу колдоп ушундай колго алууга, мындан ары ушул жөрөмөл кылууга ак иши абдан куштар. Иши кылып ушундай ишибиз алга кете берсин.
Kurtumidin senin talantına kalan koşula versin, Bişkek bilen baylanışın çingala versin, özü bilesizler, jaş deputat, dramaturg katarı, uşul katarga koşkongo hareket kılıp жүрөбүz, чыгармачылык ишинде ийгиликтер боло берсин. Sizlerden de bir iyilik, büyüklük